Көз айы аяктап түшүм жыйноо илгерилеп калган мезгил. Биздин Телетоп балык чарбасы менен байланышканда өндүрүлгөн балыктар азыркы тапта кармаларын айтып, эрте менен келүү талабын койду. Ош шаарынан анча алыс эмес Өзгөн районунан жака белиндеги чарба баарына белгилүү. Биздин бүгүнкү күндө балык чарбасында 171 гектар 70 соттук жерде көлмөлөр жайгашкан. Ошол көлмөлөрдүн ичинде балык өстүрөбүз. Көлмөлөрдүн основной көпчүлүгү бош калганына байланыштуу убактылуу шал айдалат. Ошол шалынын эсебинен бүгүнкү чарбаны кармап туруп атабыз. Ошол шалындан түшкөн акчалар менен биз ушул өзүбүз жаап, ошону менен эмгектенебиз. Биздин ырыпкоздо жалпысы болуп 13 адам эмгектенебиз. Мына бүгүнкү күндө азыр иштеп аткан балдарыбыз булар ырбактар. Булар круглый год иш алып барышат, күзөттө турушат, күнү түнү. Себеби балыкка кызыккан браконьерлер көп, өзүңөрдөргө белгилүү. Жайы менен ушул балдар күндүзү иштеп, түнкүсүн күзөттө турушуп, бүгүнкү күндө ушул балыкты өндүргөнгө жетиштик. Анан эми бизде акча каражаты бир топ тартыштык бар. Быйылкы жылы пандемияга байланыштуу ушул жем маселеси өтө тартыш болду, акча маселеси тартыш болду. Ошого карабастан колубуздан келишинче сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп мелкомбинаттар менен күзүндө эсептешүүгө алып келген жемдин эсебинен өстүргөн балыгыбызды азыр кармап атабыз. Эгемендүүлүккө чейин өлкөдө балык чарбасы ар бир аймакта орун алып, миңдеген тонна балыктын түрү өндүрүлүп жада калса, союздаш өлкөлөргө экспорт болуп келгени маалым. Жети тубандан климаты дал келген ар бир райондо балык чарбалардын миңдеген гектар талаа издери бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган. Ош облусунун Өзгөн районундагы мамлекеттик балык чарбасы 1960 жылы түзүлгөн. Ал кездеги орду азыркы Компроват суу сактагычында болгон. Андан кийин 1968 жылы Өзгөндөн 474 гектар жер атайын балык өндүрүүгө ылайыкталып курулган. Азыркы тапта мамлекеттик жападан жалгыз ушул гана балык чарба сакталып калган. Чарбанын ишмердүүлүгүн жетекчиси Закир мырза айтып берди. Биздин Өзгөн мамлекеттик балык чарбасы 1960 жылдарда уюшулган. Бул өзү биринчи балык Өзгөн балык чарбасы мурун Карадария жазы суу кошулган жерде азыр Компроват суу Андижан суу сактагычынын астында калып кетти. 68 жылы ушул жерден 474 гектар жер бөлүнүп берилип, освоенияга балык чарба ушул жерге көчүп келген. Бул Өзгөн мамлекеттик балык чарбасы бүгүнкү күндө биздин Кыргыз Республикасында жападан жалгыз толук кандуу иштеп аткан чарбанын бири. Өзүңөргө белгилүү болгондой, сайыз убагында абдан жакшы 450 гектар проектный мощность менен курулган. Бул балык чарба 50 жылдан ашык тарыхы бар. Бул Өзгөн балык чарбасында 3 эле түрдүү балык өстүрүлүп келет. Жылуу сууду сүйүүчү балыктар, булар карп балыктары, беламур, толстолобик деген. Себеби биздин погода жаратылышка, суудун шартына байланыштуу ушул 3 эле балыктын түрү өстүрүлөт.
Климаттын шартына жараша жылуу сууда өнүүчү 3 балыктын түрү бар. Карп, беламур, толстоловик. Сатыга чыга турганы 3 килограммга чейин жетет. Балык 171 гектар аянтты түзгөн 20 көлмөдө багылат. Жердин көпчүлүк бөлүгү иштетилбегендиктен ижарага күрүч айдоого берилген. Андан түшкөн салык жана балыктын кирешеси менен мамлекеттик казынага салык төлөнөт. Ар жылы түшкөн кирешенин 50% дагы казынага өткөрүлөт. Бир көлмөдөн күнүнө 1 тоннадан ашуун балык тутулуп аяктаганга чейин 14 тоннага барат. Мамлекетибизде жалгыз иштеп аткан биздин гана балык чарбабыз калды. Бул мамлекеттик балык чарба. Биз 100% өзүн өзү камсыздаган чарбабыз. Мамлекеттен биз бюджеттен эч кандай акча албайбыз. Бирок ошого байланыштуу өкмөткө жер налогун, соцфонддорун толук төлөп келебиз. 50%-ни мамлекеттик бюджетке чегерип турабыз. Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйылкы жыл өтө татаал жылдардын бири болду. Себеби мына COVID-19 оору пандемияга байланыштуу бизде деле экономикабызга бир топ зыяндар болуп атат. Бүгүнкү күндө мына өндүрүлгөн товарный балыгыбыз сатышка бир канча тоскоолдуктар бар. Себеби өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына базарлар толук иштебей атат. Көчөгө алып чыгып сатышка мүмкүнчүлүк жакшы болбой атат. Жылыга бул убактарда областта, райондордо күзгү ярмаркалар өтчү, ошолорго алып барып сатчу элек. Мына быйылкы жылы андай ярмаркаларды өтпөй атат, өзүңөргө белгилүү болгондой. Биз эми бүгүнкү күндө кармаган өстүргөн товарный балыгыбызды мына өзүңүздөр көрүп тургандай чоңдорун ылгап алып, ушул өзүбүздө мүмкүнчүлүккө байланыштуу саттырып атабыз. А майдаларын кийинки жылга өстүргөнгө башка көлдөргө которуштуруп салдырып атабыз. Анан эми биздин балык чарба негизинен балыктын чабактары менен алектенебиз. Себеби түштүк региондо бүгүнкү күндө Баткен, Ош, Жалал Абад 3 областында 250ден ашык жеке балык өстүргөн фермердик чарбалар бар. Ошолордун бардыгы балыктын чабактарын бизден алып кетет. Ошол 3 түрдүү балыктын түрү бул карп, беламур, толстоловик. Биз мына азыр Кудай буйруса жайы менен быйылкы өндүрүлгөн личинкалардан өстүргөн балыктарыбыз азыр көлмөлөрдө турат. Кыштоодон аман эсен чыгарсак, жаздын алдында сатыкка чыгара баштайбыз. Андан сырткары бир 20 гектар жерде бир товарный балыгын өстүрүп атабыз. Ошол мына азыр где-то бир 12-13 тонна балык кармалды. Бир көлмөбүздү кармап бүттүк. Азыр мына экинчи көлмөбүздү кармап атабыз. Ошол чыккан балыгыбызды азыр ошол кыштоочу көлдөргө салып атабыз. Садокторго сортировка кылып салып атабыз. Андан сырткары мына биздин чарбанын четинде бир частный чайкана ачылган, ошолорго берип, ошолор куруп элге сатып атат, тейлеп атат. Насыржан Курулов чарбанын катардагы балыкчысы. Жаз жай мезгилдеринде көлмөлөрдөгү балыктарды чоңойтуу менен алектенет. Жемин берип сатыкка даяр болгон мезгил көз айларынын аягына туура келерин айтат. Күнү түнү кызматта болот. Күндүзүн чарба иштерин аткарса, түнгүсү мыйзамсыз көлмөлөргө кол салгандарды коруйт.
Bir günde sağır menен bir jolu, күнүнө bir jolu кармайбыз. Иригини мындай сортировка кылып, анан алып кетилет. Майдасын отдельно, иригини отдельно кылып, чоңкөлдүн майдасыны, иригини отдельно кылып салабыз. Майдасы эмнеге? Майдасыны отдельно алып барып, ушундай дагы ушундай көлдөрүбүз бар, ушуларга салынат. Иригини базарга алып барганы жүктөп алып кетебиз уларды. Ошон үчүн сортировка кылабыз мына. Endi bir kölді bir ayda aşıp ketedi, ушундай kölді bir ay кармап калабыз, 1,5 ay, har kıl 10 күндө бүтүп калат. Нарактан bir катар кетет ушундай kölдөр. Bir kölдөн болжолду канча тонна балык аласыздар? Bir kölдөн ушундай 20 тоннага чейин алабыз. Ушундай күндө 1 тоннадан алып жөнөтөрүбүз. Жазында жем берген убакытта мындан майда балык болот да, майдасы болот. Çavактары. Ушуларды 3-4 маал жем беребиз жайында. Анандай лодкалар менен ана сүзүп жем берилет. Айланып. Азыр уже болду, жем жебейт азыр балыктар. Толук сатылат балыктар. Толук сатып атабыз азыр. Кармап күн алып кетип атабыз. Кыйынчылыгы эми саар 7-де баштайбыз. Азыркы убакта өзүңүз көрүп турасыз. Саарда суук болот, кичине мына шарайттар ушундай. Эми түнү келип вагонларда жатабыз, ана кылып браконьерлер келип неме кылгандан күнү аз жетек жайып кеткенде иштейбиз түнү. Ай сайын берип кете берет. Жакшы эле, Болжолду 20га барат. 10 миң ашы, 10 миң ашы. Şu iş baştalганга көбөйүп кете берет. İşler көп болса, ынандай iş күндөрү кошулуп кошумча болуп көбөйүп кете берет. Жакшы, Кудайга шүкүр. Өндүрүш неши ошо келгенде түшүндүрөбүз да. Ушу личинкаларны ham өзүбүз чыгарабыз. Чыгарып атканда мындай деп бар жокту шарайттарын өзүбүз түшүндүрүп, жазып, кетип атканда кислородлап, өлбөй турган кылып жеткиребиз да аларды. Бар жогуну бул жеткирип бериш биздин мойнубузда да, бул балыкты өстүрүштөрдүн бар жогуну өзүбүз карайбыз. Endi немесин жасашта кандай түр балыкты баккысы келсе, мына балыктар өрдө азыр 3 түрдүү балыктар бар да. Кайсы балыкты алам десе, ошого неме маалымат беребиз. Мына беламур деген мына. Мыналар толстолоб деген мыналар. Ошо айылына карап шарайт кылып жасап жөнөтөрөбүз да. Мына балыкты мисалы чөптү көп жейт мына балык. Чөп менен, толука чөп менен. Мына балык толстолоб. Азот менен, толука азот менен жем жебейт булар. Толука азот менен азыктанган. Дагы бир түрлөрү бар азык. Ана, мындай балыктар ана карп деп коет булар, карп. Булар жемди көп жейт булар. Толука жеми, любойны жейт булар. Мына биздин эң чоңу азыр ушулар да. Эң алды немелер ушулар. 1 жылдык немелер да, товарниктер ушулар. Азыр 1,5 кило чыгып калат ушулар. Ошол жерден келип алып кетет, личинкаларын ham ошол жерден алып кетет. Ушундай мынанын личинкасы өзүбүздөн чыгат мына. Мынаны өзүбүздөн чыгат, уруктарычы. Башкалардыки башка Бишкектен келет бу калгандар. Балыктар мына балыктар 2 жылдык балык мына. Ашкана балыгы да булар. Буларды реализацияга алып чыгабыз, сатылат булар баары. Жаз менен багылашылар баары. Октябрга дейин, ошо марттан баштап октябрга дейин багабыз буларды. Анак. Мына толстолок деген балык өзү. Мына амур деген балык анак. Мына чөптү жакшы жейт. Ал чөп жейт деген балыктар мына болду мына. Көрдүң? Мына толстолок булар. Азыр мына сал майдыраттарын дагы 1 жыл баксак, кийинки жылы 1 кило, 2 килога барып калат, 1,5 килога барып калат да. Мына дагы кайтып багылат да эми. Мына 400 грамм балыктар. Булар сатыкка чыгып кетет баары. Булар дагы багылат.
Кармалган балыктар эки түргө бөлүнөт. Майдалары башка көлмөгө которулуп, чоңдору базарга жана келишим менен иштеген кафелерге жиберилет. Түштүк региону боюнча чарба өндүргөн балыктар калк муктаждыгын камсыздай алат. Соңку жылдары балык чарбанын бир аз болсо дагы өндүрүмдүүлүгү байкалган. Түштүк аймагындагы 3 облустта 258 чарба иштейт.